Медер Эсенкулович, айтыңызчы, Кыргыз почтасынын тарифин эмнеге азайттыңыздар? Урматтуу Рыскелди Момбекович, Кыргыз почтасын биз кызмат көрсөткөн үчүн 0,1% азайтып атабыз. Бул биздин бюджеттин экономия кылып, чыгашабызды экономия кылып, ошону пенсияны төлөөгө жумшалат да, булардын баардыгы тең. Бирок мен алдын ала айтып коюшум керек, Кыргыз почтасы бул жерден чоң жоготууларга учурабайт. Бирден бир себептеринин бири жыл сайын пенсиянын өлчөмү өсүп атат. Булар ошол төлөнгөн акчадан пайыздыгын алышат. 20-жылга пенсиянын өлчөмүнүн өсүшү почти 2,5 миллиардка чукул өсөт. Ошол эле убакта пенсионердин саны да өсүп атат. Ошол себептен булар андай чоң жоготууга учурабайт да. Бул бюджетти биз даярдап атканда жана 65 миллион разница деп айтып атканыбыздын себептери, бул бюджетти даярдап атканда жанагы келечектеги пенсиялардын кийинки жылга жогорулашы жөнүндөгү, пенсиянын өсүшү жөнүндөгү маалыматтардан тышкары болуп даярдалып калган да. Ошол себептен азыр эми такталган бюджетке келгенде муну тактап беребиз. Так бюджет, то есть почта андай жоготууларга учурабайт. Сиз кайсы санга таянып айтып атасыз? Бул эч кандай зыянга учурабайт дейт. 1,3-төн 1,1ге түшүрүп атасыңар да, туурабы? Фактически 1,8 да. 1,3-төн жок, фактически 1,3 бүгүнкү күндө. 1,3% төлөйбүз, төлөнгөн суммадан. Азыр биринчи биз ушул бюджеттин долбоорун даярдап атканда 1,1 деп даярдалган болчу. Андан кийин биз өкмөттө да бул чогулушта бул сүйлөшүүлөрдүн алкагында азыр 1,2%га түшүп атат, 0,1%тан. Кийинки жылга, 21-жылга 1,1%, андан кийин аны 22-23 жылдарга 0,8%га түшүп атат. Бул мамлекеттик саясат эмес, Кыргыз почтасындагы айлык алгандардын саны деспи канча экен? Айлык маянасынын өлчөмүн 4.000 сомдон. Анан ушуну экономия кылып атасыз да. Анан бул эмне деген саясат? Бул деген Кыргыз почтасын акырындык менен банкрот кылып, акционерди коом кылып, акционерди коомдон банк кылганга алып бараткан чоң саясат бар берде. Сиз мага табышмактарды айтып бере коюңуз. Мына могу жерде 2018-жылдын 28-августунда чыккан Юстиция министрлигинин көйлүгү турат. Кыргыз почтасынын акционерди коом кылып койгон. Биз жогорку кеңеште комитет ызы чуу кылгандан кийин кайта ГП кылдыңар. Мына ошол саясатты азыр акырын башын былгытып алып келатасыңар. Силер азыр Кыргыз почтасын банкрот кылыш үчүн коэффициенттерин кылып атасыңар. Мисалы билесизби сиз, Кыргыз почтасы жанагы кобуштар долбоорунан түшкөн каражаттын канчасын алат? Ар бир токтом үчүн, кат үчүн. Түшүнбөй калдым айт. Сиз жакшылап угуңуз, түшүнбөй калдым дебей. Кобуштар долбоорунан түшкөн акча каражатынын жана жеткизет да. Кыргыз почтасына токтомду, постановлениянын. Ошон үчүн акы канча алат? Мен бул вопросту көрөт этпейм, но бирок менин билишимче бир жеткирген үчүн 22 сом алат. Кече эле буквально Иса Шейшенкуловичтун кабинетинде да ушул боюнча сөз болду. Сиз айтып аткан 4.000 сом айлык жок. Кыргыз почтасынын айыл жериндеги же болбосо центральный аппаратынан башкасыныкы менде толук маалымат бар. 7.000 сомдон кем эмес айлык алышат. Почтальондор, андан тышкары борбордук аппаратында кече мен Иса Шейшенкуловичка да бул маалыматты бердим. 40.000 сомдон айлык алышат, орточо эмгек айлыгы. Бүгүнкү күндө булар өзлөрү ичинде реформа жүрүш керек деп ойлойм. Биздин жаңгыз эле биздин соцфондтон тапкан кирешелери булардыкы 38%-тын тегерегинде болот. Калганын баардыгын тең булар башка булактардан табышат. Эми ошол 22 сом жетеби? Мисалы токтомду алып барды да, ошо токтомду 22 сом. Жол кирesi канча болот үйүнө алып барганга? Рыскелди Момбекович, мен аны Кыргыз почтасы өзү жооп бербесе, мен ал жетишеби, жетишпеби мен ага жооп бере албайт экенмин. Мен бизден кеткен пенсиялык акча буларга толук кандуу жетет. Мен да бир жолу айткым келет, почта кызматы тараткан акчанын 10%-ын гана үйүнө жана баспаган пенсионерлерге алып барып жеткиришет. Калган пенсионердин баардыгы тең өзүңүздөр деле күбө болосуздар. Айыл жеринде бүт бары ошол пенсия таркатылган күнү график бар. Ошол графикте очередте туруп, ош жерге келишип, ош жерден алып кетишет. Эгер алардын айлык маянасы жеткен болсо, алар бүгүн силердин бекиткен бюджетиңерге макул болсо, мага минтип кайрылуу жазбайт эле да. 1014
адам биз жумушсуз калабыз. Бул деген Кыргыз почтасын банкроттукка алып келатат деп. Биз өзүбүздү өзүбүз актай албай калабыз. Биз өзүбүздү өзүбүз каржылай албай, кармай албай калабыз деп коңгуроо кагып атса, сиз берде отуруп зыкылдатып жооп бере атпайсызбы? Бул Кыргыз почтасын кайра силер акционерди коом кылып, анан банк кылганга алып баратасыңар. Мен билем, ал жака кайсы кимдин бажасы бара турганын. Бул долбоор 2018-жылы ишке ашканда биз токтотуп калбадыкпы. Эми силер кайта ушуну ишке ашырып атпайсыңарбы? Атайын искусственно банкрот кылып атасыңар Кыргыз почтасын. Анан акционерди коом кылып, менчикке чыгарып атасыңар. Токтот. Рыскелди Момбекович, биз Кыргыз почтасы менен келишимдин алкагында гана иштейбиз. Бул эч кандай башка нерсеге эч кандай тиешеси жок. Алардын кандай структура болушуга, кандай кылышка мен кирише албайм. Алар мага баш ийбейт. Бул башкача ишкана болуп эсептелинет. Биз азыр банк кызматына мисалы 0,3% төлөп атсак, почта кызматына 1,3% төлөп атабыз. Бул жылдан жылга пенсиянын өсүшүнө келген сайын ошончолук биздин чыгымдар да көбөйүп атат. Ошол себептен мен как соцфонддун төрагасы катары өзүбүздүн чыгымдарды азайтканга биринчи очередте мен ошого шарт түзүшүм керек да, пенсияга ошол акчалар убагында төлөнүп, убагында көтөрүлүп турганга шарт түзүп бериш керек. Ошол себептен бул пенсия почта кызматына биз 0,1 гана пайызга азайттык. Бул анчалык почта кызматын банкротствого же болбосо ошол кызматкерлери жоюлуп кеткенге шарт берилбейт.